Ар кандай курулуштардан акча өөнөгөнгө жол берилбейт. Курулуштун баасын жогорулатып, сол чөнтөгө соногондор 5-10 эселеп казынага кайтарат. Мындай пикирин Садыр Жапаров билдирди. Өлкө башчы Таластагы балдар аянтчасын мисал келтирди. Балдар аянтчасын жасадык деп туруп 4 миллион 800 миң сомду ош жерге көмүп салыптыр. Ал жерге 800 миң сомда кетпейт эле. Алар да камалып азыр 5 миллион 6 миллион кылып 2 эсе 3 эселеп төгүп атат мына. А жерде дагы жасайбыз дагы канча акча кетет экенин көргөзөбүз. Мен муну менен эмнени айткым келет? Мына айыл өкмөттөр, акимдер, мэрлерге бул эскертүү. Министрликтерге, өкмөттүк кызматкерлерге мурдакыдай мына 30 жылдан бери ушинтип мына моуну сала койдум деп туруп 1 миллионго ал жерге көмүп, анан бир 300 миң сом, 200 миң сом менен бүтүрүп коюп, мындай болбойт мындан кийин. Мындай өлкөнү артка тартып, өнүгүүгө кедергисин тийгизген жагдайларга атка минерлердин тиешеси бар. Ар кандай долбоорлор менен келген ички жана тышкы инвесторлордон каражат сурагандар кездешет. Садыр Жапаров Чолпон Атада 5 жылдыздуу мейманкана салууну көздөгөн ички инвесторго бут тосуулар болгонун белгиледи. Мына бүгүн да баштала элек, ушу тетиги жерде 5 жылдыздуу отелдин башталышы болуп калыш керек эле. 1 жылдан ашып кетти. Бир депутат арасынан Урмат экен аты жакшы экен, Урмат деп. Өзү бирок урматсыз адам экен. 1 миллион сом алыптыр. Мен каршы чыгам, депутаттардын баарын каршы үндөйм, сени салдырбайм деп туруп. Мына көрдүңүздөрбү? Жаштардын атынан деп келиптир дагы, биз да жаштар каршы чыгабыз деп туруп 10 миң доллар алыптыр андан. Мына бүгүн да баштала элек, өлүп кетсин ушулардын оозун басайынчы деп туруп бердим ошону деп атат. Бердим дагы мына эми баштап атам 1,5 жылдын ичинде ушу жерге тургузам деп. Инвесторлорго бут тоспой, тескерисинче шарт түзүп берүү керек. Өзү эч нерсе кылбай, жасаган адамды көрө албаган адаттан арылуу керектигин Садыр Жапаров билдирди. Инвесторлор салган объекттер оболу элге, жергиликтүү бюджетке пайда келтирет. Жакында Жыргалаң курортуна курулуп жаткан борборлор ишке берилет. Ага катар 30-июнда Асман шаарынын курулушу башталмакчы. Ал шаарда дагы бир 500 миңден 700 миң адам жашай турган ушундай расчёту менен шаар болот, 4 миң гектарга түшө турган. Аны дагы ушу дүйнөлүк компаниялар келип, сырткы инвесторлар. Биз Кыргызстандан 1 тыйын акча короткон жокпуз, анткени ал жерге коротуп шаар сала турган акчабыз да жок. Мына сырттан инвесторлорду топтоп келтирип ошолорго салдырган атабыз. Анан мен айтайын дегеним, мына аксакал, көксакалдар отурасыздар, бийлик өкүлдөрү отурасыздар, мына кээ жерде жергиликтүү бийликтегилер. Жанагындай жаштар барып алып дагы миллиондоп доллар сурабасын анан. Биз шаар салдырбайбыз, анан бизге спортзал салып бер, анан жол куруп бер, анан же болбосо мен чөнтөгүмө миллион доллар берсең, анан макул болобуз деген ошондой инциденттер болбосун. Ысык көл Кыргызстандын бермети. Аны көрүү үчүн миңдеген туристтер келет. Бирок айрыкча туристтик мезгилдин алдында көчөлөр таштандыга толгон көрүнүштөр болбошу керек. Буга жол берген Түп районунун акими Садыр Жапаровдон тил угуп сөгүш жарыяланды. Түптүн баягы центринен өтөсүң да. Өтүп келатсам, баягы аткана биякта калсын да. 3 ай мурун кыш кетти. Кышында жолго сепкен кум ошо ойдон жатат. Бордюрдун жээгиндеги мусорларды сураба. Чочкоканада мындайча айтканда болуп калыптыр. Анан токтоп алып, сөгүш жарыялап, урушуп, анан тазалагыла деп айтып келдим. Мен муну менен эмнени айтайын деп атам? Ушундай кылып, жакшынакай кылып жасап берсең, ошону колдонгонду билбейбиз да. Анан сүйлөсөк асмандын башын сүйлөйбүз. Сындасак асмандын башынан туруп алып сындайбыз да. Анан кичине өзүбүз оңололу деп ушуну айткым келип атат. Түп районунун акимине берилген сөгүш жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө эскертүү. Алар шаарлардагы, район борборлорундагы өзгөчө борбордук көчөлөрдө тазалыкка көңүл бурушу керек. Аларды Садыр Жапаров күтүүсүз текшерерин Эрбол Султанбаев жазды. Жазгүл Сейдахматова, Бекзат Машрапов, ЛТР, Ысык көл облусу.